Эгерде Россияга миграцияга кеткен аял затынын көпчүлүгү базарлардан оокат кылса, алга күчкө толуп турган жигиттерибиз курулушту көздөй багыт алышат. Анткени алардын көпчүлүгү айыл жеринен келгендиктен мындай оор жумушту аткара алышат. Андан сырткары анын төлөмдөрү дагы ишине жараша дурусураак. Ушу Красноярскте иштеп атабыз, монолитте. Жакшы убагында айлыгын берип атат. Ушул 50 миңден айлык алып атабыз, жакшы эле 40 миңден, 45 миңден. Ошо. Анан ар жерден адамдар келген. Баткенден, Оштон, Чаллы Абадтан, Нарын, Талас, бар жагырдан бар адамдар. Иштешип атат убагында. Бирок ушул курулушта эмгектенгендердин иши дайым эле оң жүрө бербейт. Ар түрдүү себептерден улам аткарган жумушуна эмгек акысын албай жүргөндөр да көп кездешет. Демек кандай жумушка барбасын? Мигранттын укугу бир топ эле татаал бойдон калууда. Биз ССК фирмасында иштегенде ошол жерде акчабыз калып кеткен. Биз ошондо иштеп жүргөн маалда Кубанычбек Анашевге кайрылдык. Ошол малдан биздин айлык маянабыздын жарым процентин алып берди. Бул жерде азыр ушу базардын экинчи корпусу курулуп атат бул жерде. Трехэтажный магазин. Кудай буюрса жаңы башталып атат. Келечекте дагы 6 айда ушул бүтүрөбүз деген ниет бар. Айтурган бул жерден өзүнө гана таандык бизнесин таба алды. Ал кыргыздын улуттук кийимдерин жана үйлөнүү үлпөтүнө кийилүүчү кийимдерди ижарага берет. Красноярскийде 50 миңге жакын кыргыз жашайт. Алардын арасында турмуш шартында көп кездешүүчү үйлөнүү, юбилей, тушоо тойлор көбөйүүдө. Алыста жүрсө да Айтурган улуттук колоритти сактаганга аракет жасайт. 2 жыл болду салон ачканыма. Булга чейин бул жерде мен окууну бүткөм. Ушул жерде окуп бүтүп, окуумду бүткөндөн кийин ушул дизайнер жактан тапшырып, ушул дизайнерский свадебный салон красоты боюнча окуп бүттүм. Андан кийин визажист колумдан ушул жерде бир гана көйнөктөр эмес, келиндерди жасайбыз, макияж, прическасын, ламинирование ресницы, наращивание ресницы, брови бар жокту кылабыз. Кыздар келишет, башынан баштап этегине чейин даяр кылып чыгарып, боёп, жасандырып, татынакай кылып, көйнөктөрүбүздү кийгизип, даяр кылып чыгарабыз. Дагы бир чет жерде катуу өнүгүп жаткан бизнес — кафе, ресторан иштетүү. Канча кылган менен алыста жүргөндө кыргыздын тамагын сагынышат. Ал эми бешбармак, гүлчатай, босо, боорсок, улуттук дүйүм тамак аштын түрлөрү мына ушул кыргыз кызы ачкан ашканада гана жасалат. Негизинен эле биздин кафеге только кыргыздар келет, өзүбүздүн мекендештерибиз. Бизде жентек той, сүннөт той болот, үйлөнүү тойлор, туулган күндөр, юбилей бардык эле жакшылыктарга кызмат кылабыз. Биздин Кыргызстандагыдай эле үрп адат, салтыбызды, өзүбүздүн дилибизди, тилибизди унутпай эле колдонуп келебиз. Основном биздин бул жерде жалаң эле кыргыздын салты менен. Россия жергесинде өз кесибинде эмгектенгендер да арбын экендигин айттык. Ушундай тармактын бири саламаттыкты сактоо. Дин ислам Красноярскийге келгенде эле тиш дарылоо бөлүмүн ачып алган. Ал жерге дарылануу үчүн жеке эле кыргызстандыктар гана келбестен, жергиликтүү калктын өкүлдөрү да кайрылып турушат. Элибизде өнөрлүү өлбөйт деген сөз бар. Анын эч кандай калетсиз экендигин алыскы Сибир аймагында өз кесибинен баар таап жаткандар далилдеп турат.